ушундай аят бар экен. Аллах күч кубат ээси деген. Бул энергияны окумуштуулар дагы изилдеп, кандайдыр бир бул күч деп микроскоп бир нерселер менен карап изилдеп, бул неме кандайдыр бир ишенса жаратылыш, бирок көзгө көрүнбөгөн ушундай күч бар деп окумуштуулар дагы изилдеди. Эми караңыздар, адам 99 анан дагы бир кандай дагы бир 0,0 бүтүнү гана тело экен. 99 дагы бирдекеси бар. Полностью биз энергиядан турат экенбиз. Эгер адамдан энергияны алып койгон болсо, адам ушунча адам болуп калат экен. Биз ошо энергия менен эле жүрөт экенбиз да, бар экенбиз. А бул энергия рух, душа, энергия ушундай айтылат. Аламдагы бардык нерсе дагы энергия экен. Бардык нерсе аламдагы энергия экен дагы. Энергия 3-кө бөлүнөт экен. Жогору, орто, төмөн. Аламда дагы бардык энергиялар жогору, орто, төмөн, жогору, орто, төмөн, жогору, орто, төмөн. Ушундай бөлүнөт. Анан эң секрети энергия тартылуу күчкө ээ экен. Тартылуу күчкө ээ болгондо мына энергия тартылуу күчкө ээ. Ушул важно. Бүгүнкү сабактын эң немеси түшүнө алышыбыз керек болгону ушул. Тартылуу күчкө ээ. Эгерде адам жогору энергияда жүрсө, ааламдагы жогору энергияларды өзүнө тартат экен. Жогору энергиялар. Жогору энергияга кайсылар кирет? Особняк, үй, миллион акча, путешествие, бактылуулук, образ жизни, здоровье, ийгилик, джип машина, самый лучший нерсе, самый лучший услуга, бренд одеждалар, бренд буюмдар, эң жогорку комфорт, бул бизнес-класс дегендердин баары жогорку энергия. Орто эми орто, бар эмес, жок эмес, орто. Телефондун деле iPhone 15 бар, анан эң мындай орто телефондор 10-15 миң телефондор бар. Анан төмөн энергия. Ничего. Что случилось? Төмөн энергия. Салфетка жок. Төмөн энергия эң жаман энергия деп окшойт бундагы. Страшно туда. Төмөн энергиядагы бул карыз, кредит, уруш, жаңжал, адамдагы ден соолук начар, бир оору, ажырашуу, төмөн энергиялар ушулар кирет. Иши жүрүшпөгөн, тапканын берекеси жок, ушулар төмөн энергияга кирет. Эгер адам өзү төмөн энергияда жүрсө, жашоодогу ушундай төмөн энергияны өзүнө тартат. Бирөө келип ушуп кетет, бир паракат басып кетет, бир неудача келе берет да, короче. Эми вопрос. Адам, эгер энергия болсо, адам энергия болсо, аламдагы бардык нерсе энергия болсо, энергия тартылуу күчкө ээ болсо, адам өзүнүн энергиясына карап жашоодогу нерсени тартып алса, анда биз не кылышыбыз керек экен? Энергияны көтөрүш. Энергияны көтөрүш керек. Молодец. 5 саат. Энергияны көтөрүш керек экен. Энергияны көтөрүш үчүн энергия каяка кетет, ошол жакты карашыбыз керек. Жана челекке сууну толтуруш үчүн челектин тешигин бүтүрүш керек.
биринчи челекке суу куярдан мурун челектин тешигин бүтүрүш керек. Ошон үчүн биринчи биз энергичный болушубуз үчүн төмөн энергиядагы эмени жогору көтөрүшүбүз керек. Бизден энергия алынып аткан жактар менен иштешибиз керек. Бизден энергия алынат, мындай тизмеги бар. Тизмек. Биринчи бизден энергия алынган бул адам большая части каякта болсо, ошол жактан энергияны кетирет же алат. Бул биринчиси. Убакыттын каякта болсо, 24 саат убакыт. Убакыт каякта адамдыкы көбүрөөк болсо, ошол жактан энергиясын кетирет же ошол жактан энергия алат. Бул дегени мисалы бир жумушта болсо, же болсо кечке үйдө болсо да, ушундай. Анан экинчи адам энергиясын үйдөн кетирет. Үйдөн дегенде ошол үйдө адам менен чогуу жашаган адамдар, ошол үйдө сиз колдонгон буюмдар, ошол үйдүн ремонту, ошол үйдөгү бүт мындай жашоо шарт, полностью ошол үйдөгү нерселердин баардыгы сизге влиять ете берет, таасир бере берет. Мисалы сизди бир аябай мындай каралбай калган, желе баскан, тамчы өткөн, суугун, бир жерлери көчүп кеткен, ушундай зданияга киргизип койсо, ошол бөлмөдө укта десе, как вы себя чувствуете? Хотя ал бөлмөнүн тили жок, бир нерсеси жок, сизге эч нерсе дебейт, просто жүрөгүң кысылат го. Ал деген биз энергия обмен болот, энергия тартылуу күчкө ээ болот. Ошондун анын энергиясын биз тартабыз, биздин энергиябыз ал тартат, ошондой. Анан ал жерде биздин энергиябызды жанагы төмөн энергия бизге энергия берет, биздин энергияны басат, төмөнгө түшүрөт. Ошон үчүн адамдын жүрөгү кысылат. Анан эгер сизди бир уютный эмеге кирсе, зданияга киргизсе, яркий болуп, көңүлүңүз ачылып кетет го, сууга кирсеңиз. Неге? Ал жерде самый жогору нерсе, энергия жогору, ошон үчүн энергия обмен болуп атат, ошон үчүн. Ошондуктан биз көбүнчө үйдө колдонгон буюмдарыбыздан, кийген кийимдерибизден, үйдөгү биз менен бирге жашаган адамдардан энергияны кетире беребиз же энергия алабыз. Азыр тапшырма үйүңүздөгү полностью ремонтторун, итиш аяктарыңыз, үйдө сиз менен жашап аткан адамдардан энергия алып атасызбы, берип атасызбы, анализ кылып чыгыңыз. Үйүңүздүн деңгээли кандай? Сизге орто энергия берип атабы, жогору энергия берип атабы, төмөн энергия берип атабы? Ошону карап чыгыңыз. Ушул тапшырма. Анан жумуштан кетирет адам энергиясын. Жумушу өзүнө жакпаса, жумушу оор болсо, айла жок иштесе, акчанын айынан ошо жумушка барса, вынужден болуп, же болбосо жумушу иши жүрүшпөсө, мына жерде деле адам жаздырайын десең, адам жаздыра албасаң, энергияң түшөт. Энергияң түшкөндөн кийин жашоодогу төмөн энергияны өзүңө тарта бересиң, уруш талашты, ушакты тарта бересиң. Анан жумушту бирок алмаштырганга можно. Эң главный бул жерде сени менен келише албаган адамдар менен иштешиң керек да. Үйүңдүн деле атмосферасын оңдогонго можно. Ошол нерселерге маани беришибиз керек. Ошол нерселер биздин жашообузга чоң таасирин тийгизет. Анан адам сөздөн энергия кетирет. Биз өзү 99% энергия болуп атсак, биздин сүйлөгөн сөзүбүз энергия. Анан эгер сиз беймаани сөз сүйлөсөз, маанисиз бестолковый сөз сүйлөсөз, бирөөнү обсуждение, ушундай сөздөрдү сүйлөсөк, керек эмес сөздөрдү, сиз энергияңызды выплатить этип төлөп атасыз да, энергияңызды кетирип атасыз. Эгер сүйлөгөндө сизди уга турган адам болсо, наоборот энергия аласыз. Силер азыр менден угуп сага калдыңар, ошон үчүн мен кайра энергия алам. Эгер ушул сөздү мен ушака берген болсом, мен энергия кетирем. Ошон үчүн беймаани сөз сүйлөбөш керек, негативный сөз сүйлөбөш керек, туппаштагы керек. Ошон үчүн сөзгө өтө маани бергиле. Силер сүйлөп аткан сөз силердин акчаңар. Мындайча айткандачы.
сөздөрдү укканда, ачуу сөздөрдү укканда энергияң шундай кетет. Жөн эле энергияң алып коет. Энергияң мындай көтөрүлүп турганда түшүп кетет. Бир сөз уксаң кандай настроениең түшүп отуруп каласың. Сөз аябай жаман. Анан бул дүйнөдө неме да иштейт да. Кайтар дүйнө аябай иштейт. Сен бирөөнүн капагыл духун түшүрүп, энергиясын түшүрдүңбү, сени деле бирөө ошот. Ошон үчүн бирөөгө зыян бербешибиз керек сөзүбүз. Анан бешинчиси өкүнүч. Капачылык. Шундай энергияны алат бул дагы. Анан өкүнгөн нерселерди, то, что сиздин башыңыздан жашооңуздан өткөн нерселер таки должно было. Ушундай болуш керек эле. Өкүнүп, сиз ал энергияңызды кетире бербеңиз дагы. Наоборот, ошону кабыл алыңыз дагы. Ошол сиздин башыңыздан өткөн окуядан сабак алыңыз. Ал үчүн мен жеке терапия сабагында ошол сабак алуунун жолдору бар. Өзүңүзчө ала албайсыз, өзүңүзчө алын деп системасын айтсаң дагы ала албай атасыңар го. Ошон үчүн мен менен иштешип алсаңар болот. Анан 6-нчысы бул эме өзүн кабыл албаганда. 7-нчиси гармония жашоо. Өзүн кабыл албаган мен мурдум кыйшык, бутум кыйшык, мен семизмин, мен арыкмын, мен мындаймын, мен акылсызмын, мен мындаймын, тигиндеймин, өзүң критикалай бересиң, өзүңдүн минустарды өзүң көрө бересиң. Ошол сен энергияңды алат. Анан гармония жашоо. Гармония жашоо бул хотя өзүңдө баары жакшы болсо дагы, бирок бир тууганың ооруп атса, атең ооруп калса, сенден энергия кетер. Же бир нерсе, бир проблема болуп калса, тууган уругуңда, особенно жакын адамдарыбыз. Ошон үчүн гармонично деп коет, баардыгы биригип жакшы жашашыбыз керек. Эми сыртта бир шум окуя, бир уруш талаш болуп аткан болсо, сиздин энергияңыз кетер, тынчтык дагы болуш керек. Ушу гармонияга ошол да кирет. Айлана чөйрөктөй. Андан энергия кетет дагы иш жүрүшпөгөндөн, максатын орундалбаса. Аябай энергия кетет ушунда. Жаман духуң түшөт. Бир нерсени үмүт кылып жасайсың, ошо болбой калса аябай эме түшөт да. Ошон үчүн мына сетевой бизнесте адам жаза албай калса, үмүтү үзүлүп, духу түшүп, энергиясы түшүп, ошон үчүн дагы бул жерге келгиси келбей калат. Анын өзүнүн жолдору бар, ошо менен иштешибиз керек адам жакка. Мына ушундай кыскача энергия кетире турган жактар. Ал эми энергия ала турган жактар, то, что кетирген жактан кайра эле энергия алабыз. Мына жерде еще неме бар. 8-нчиси психологиялык жактан энергияны 80% кетиребиз. Жазып алгыла. Ойдон 85% биз эме кетиребиз. Тамак аш, спорттон 15% кетиребиз. Ошон үчүн биринчи сиздин кыжалат кылган ой, проблемалар менен иштеп алыңыз. Ошол эле сиздин энергияңызды алып берет. Энергияңызды алган сайын сиз жашоодо төмөн нерселерди өзүңүзгө тарта бересиз. Ошондо башы каяккен, башы биздин өзүбүздүн состояниябыз болот, получается. Анан кайра энергия ала турган жактар ушунун наобороту. Энергия алабыз биз байкап көрүң да өзүңүздү. Сиз ушул 24 саатты жумшап атканда кайсы жактардан энергия ала турган болсоңуз, ошол жака басым жасаңыз. Ошол жакта убакыт өткөзгөнгө аракет кылыңыз. Мисалы, ушундай сабактар сиздин энергияңызды көтөрүп атабы? Значит, сабакка келиңиз. Өзүңүздү мындай аракет кылып, ошол багытка басасыз да, басып барып ошону жасайсыз. Ошол саатты бөлүштүрүп, кайсы жактан энергия кетет экен, кайсы жактан энергия алат экенсиз. Анан үйдөгү нерселериңиз комфортно, удобно болгондо энергия аласыз. Эми ошол үйдөгү нерселерди, анча-мынча нерселерди өзүбүз сразу эле жасасак болот. Мисалы, уборка, генеральный уборка, актап, краскалап, обойлорду алмаштырып, занавеска алмаштырып, бул арзан эле. Ушул нерсени жасаң, жаңы пала салып, жасаң, ушул нерселер сиздин жашооңуз өзгөрүшүнө жардам берет. Ошолор энергия бере берет сизге. Хотя бы жаңы болсун, арзан болсо да хотя жаңы болсун. Жаңы шешет,
жаңы ички кийим бизде люкс эмелер бар, бренд ички кийимдер бар. Алың сөзсүз. Ушулар бизге энергияны көтөрөт. Ушулар таасир берет, энергияны көтөрүп. Анан үйдөгү комфорт, мисалы сиздин сковородкаңыздын сабы сынып калды. Дайым жанагы сковородканы колдонгондо жанагы тряпка менен эптеп, мынтип колдонуп ишеса жүдөй бересиз да. Ошондон энергия кете берет. Тошто жүдөй беребиз. Казаныңыз түгүн алып кете берет, мисалы. Карайып кеткен. Ишеса ошолорду, ушул нерсени жаңы 3000 келе алгындай немеси бар. Защитасы бар казан алып алып. Мээңиз дагы сергип, түгүнө да албай жакшы настроениеда тамак кыласыз. Аял киши биринчи кухнядагы нерселерден камыр кылгыч аппарат алып алың, кескич аппарат алып алың. Азыр алгындай пароваркалар чыгып атат. Өзүңүзгө өзүңүз условия создавать этиң. Ошого биринчи мындан мурунку сабак керек эле да азыр. Ниет кылың, эгер жок болсо да. Ниет кылгандан кийин анан жол ачылып баштайт. Эми Кудай кааласа Питерден келгенден кийин ошо ниет сабакты кайрадан өтөбүз да. Эми канча керек эми менден энергия көп алат экен үйүмдө. Кантем оңой эле, обычный эле, арзан гүлдөрдөн тизип коюңуз. 2-3 миңди аябаңыз гүлгө делечи. Ошол деле энергия бере берет. Приятный, таза. На бизде сонун средстволор бар. Ошол средстволордон колдонуңуз. Натуральный нерсени басым жасаңыз. Тамак аштан энергия алабыз. Жакшы көргөн тамактарыңарды жегиле. Эч жокто энде бир жумада бир күн кымбат ресторанга кирип бир кофе ичип коюп. Жөн эле наслаждение алып. Жөн эле красотадан наслаждение алып, энергияңызды көтөрүш үчүн аракет кылың. Сиз аракет кылбасаңыз, бул нерселерди сиз үчүн эч ким жасап бербейт. Сизди эч ким гостиге чакырбайт. Ошон үчүн менин Москва Ситинин 89-этаж кафесине барып, бир күнү кофе ичип келишибиз керек. Ошол жакта тренинг өтүп, бирден кофе ичип, элитный, салютный, стильный кийим алып, сонун чачнакай болуп, анан пригласительный кылып ошол жерде сүйлөп, келиңиздер, кыргыз айымдар, биз ушундай Москвада чогулуп атабыз, иш үйдө эле жүрө бердиңизби, чарчадыңызбы? Биздин эмеге кошулуңуз, биз жөн эле, силердей эле айымдарбыз, жөн эле ушинтип атабыз, жөн эле чакыра бергиле, тааныша бергиле, достошо бергиле. Анан кийин сен бияка жазыл деп айта бересиң. Туурабы? Ошондой. Анан кийин мынагу үйдөгү нерсеге аябай басым жасап тизмектеп иштегиле. Каждый нерсеси бар. Иштей албаганыңарга ниет коюп, ушуну ниет кылдым, Аллахым мен ушуну кылайынчы деп чын жүрөгүңүздөн каалап койсоңуз, ошо болот анан постепенно. Анан жумуш, эгер жумушуңуз энергияңызды ала турган болсо, аны да ниет кылыңыз. Алмаштыра турган, эгер бир жерде раса негативный адамдар болсо, позитивге алмаштыра турган болсо, алмаштырыңыз. Эч бир жерге байланып калбагыла, азыр актуальный жизнь. Азыр каждый 72 саатта мир меняется. Бир нерсеге такалып, бир нерсеге неме турбагыла. Кой бергенди билгиле, шарчат. Кийилбеген кийимдерди ыргыткыла, агызы чылгайт деп бирөөлөргө берип салгыла. Ушундай, короче, кой бергенди билгиле да. Энергияны, жаңы энергия алам десеңер, эскини кой бергенге неме кылгыла. Анан көп 3-4 жылдан бери турган кийимдер энергияны алат. Ошону азайткыла. Бирок ыргытып атканда ыраазычылык айтып ыргыткыла. Рахмат, сени ушунчалык ийдим, сага ыраазымын, эми коштошом сен менен деп. Анан сөздөн энергия кетиргенде дайыма жакшы сөздөрдү укканы, позитивный адамдар менен мамиле кылганды басым жасагыла, ниет кылгыла. Анан жаман сөздөрдү угуп, силерге атака кылып аткан немелер менен токтоткула отношения. Керек болсо баардык контакттарды карап чыккыла. Ким энергияны алат, ким энергия берет сага. Ошо карап даже сим-карта, WhatsApp деле менет эткени может даже. Ушуну жасагыла. Анан өкүнгөн немелер менен иштегиле. Бул өкүнүч жей берет энергияны. Сен энергия көтөрө бересиң, тиги өкүнүч баары тешик да, агы берет. Анан капачылык менен сөзсүз иштегиле. Бул боюнча сабактар болот алдыдан буюрса. Өзүн таануу, өзүн
кабыл алуу бул боюнча алдыда Кудай кааласа сабактар болот. Гармония жашоого буга дуа кылышыбыз керек жакындарыбызга. Анан психологиялык жактан бул сизди кыжалат кылган ойлордон иштеп алышыбыз керек. Проблема менен иштөө 21 техника сабагым бар. Ошо сабагымдан өтүп алгыла. Анан биз энергияны алабыз природадан. Энергияны алабыз адамдардан. Мынтип адамдар бири-бири менен энергиясын обмен кылат. Азыр менин энергиям менен силердин энергияңар обмен болду. Анан кимдин энергиясы төмөн болсо, мына адамдыкы жогору да, мына адамдыкы төмөн да, энергия бир уровеньге түшөт экен. Ошондо эгер мен негативтерге сабак өтсөм, алар менин энергиямды жейт. Түшүрүп коет менин энергиямды. Бул мындай да, тигиндей да. Анан сен өзүң не кылдың, анан тиги бул деп жана мени неуважительный мага мындай каждый немеме критика айта берген болсо, мындай силер уважать этип атасыңарбы? Алар ошондой кылбаса, ошондой негативный адамдар болсо, менин энергиямды жогору болсо, тиги адамдар төмөн болсо, энергия буяка келет дагы бир уровеньге түшөт дагы, меники түшүп калат. Эгер мен азыр силер уважительно угуп атканыңар үчүн, наоборот, меники көтөрүлөт. Түшкөн адамдыкы көтөрүлөт, меники түшүп кетпейт да. Ошондой. Силерде бир аз энергия көтөрүлдү азыр. Көзүңөр жанын жаштакай болуп калган жегилди. Анан адамдар, анан жаш баладан энергия алабыз. Анан эң энергия ала турган бул благие дела. Адамдарга күйөлөр өтөт да. Благие дела? Благие деладан энергия алабыз. Жакшылык кылган сайын энергия аласың. Благие дела. Ушуга келиңиздер. Менин өзү садака группам бар. Эртеменден эки периште асмандан түшөт экен дагы. Бергендикин арттыр, бербегендикин кемит дейт. Ошондо эртемен эле ырыскылар бөлүнөт экен, ошентип, короче. Анан күнүмкү садака бул чем айына 1000 сом бергенине караганда ошону күнүгө 30 сомдон чыгарган күчтүүрөөк действие бар экен. Садакада көп аз дебейт экен да, Аллахын бергениңи, ошо бергениңдин количествосын күнүгө бергениң ошол чоң роль ойнойт экен, оказывается. Ошого унутуп калабыз да, бирокчу мен өзүм деле унутуп калдым. Ошого мен садака группа ачып койгом. Ошто Курманжан медресенин услугасын азыр көтөрүп атабыз. Кыштан бери бул ачылды. Кышта Алланын жардамы менен көмүр алып бердик. Анан мына кыш бүтүп жаздан баштап услугасына свет, газ, эгер араңарда мен конкретно эле светин алам, өзүм төлөйм. Мен конкретно суусун алам, мен конкретно мусорун алам дей тургандар болсо, пожалуйста, алсаңар болот. Анан сооп иштин дагы мындай экен. Бир тууганга жасаган сооп 1000 сооп, анан дагы бир нерсеге жасаган сооп 10.000 сооп, анан дагы бир нерсеге жасаган 100.000 сооп, анан медресеге жасаган сооп 1 миллион экен. Булардын канча эсе жогору. Анан ушул сооп иштен сен энергияң көтөрүлөт. Аллах күч кубат дейсиң го, сага Аллах күч берип койгон да. И сен анан энергияң жогору болгондо, Аллах ушул жаратыптыр да энергиялар бири-бирине тартылуу. Ошондо жогору энергияларды өзүңүз тарта бересиз да наракта. Анан ушул жерде бир инсайтты кошо өтөйүнчү силерге. Биз тирилик кылабыз, Тирилик кылганда акча таап кыйналабыз. Ушу тириликти эки жолдо кылышыбыз керек экен. Бири сооп, бири обычный ишке барабыз го, жумуш. Быт менен, аракет менен кыласың, бири сооп менен. Эки жолдо тирилик кылат экенбиз, оказывается. Ушул жер бетиндеги тириликтин оор экенин Аллахым билип, мен силерге жардам берейин. Тириликти силер эки жолдо кылгыла дептир. Бирок биз ага жок, мен өзүм эле кылайын деп, мына жака 100% өтүп алыппыз. Өтүп алыпсыңарбы? Азыр силерге суроо берсем, кимде канча сооп бар? Билбейбиз. Билбейбиз да.
сооп өзү барбы менде же Айдын алдына барганда билинет да кандай суук кылды. ага дагы ооба ал Кудайдын алдында билинет. Бирок өзүңүздө дагы бирок билбейм деген ан болбойт экен. Извините меня. Кичине сен сооп билсең, эгер мындай да сооп. Сиз бир эмени үй бүлөнү каржылайсыз. Же болбосо жетимканадан бир баланы дайым барып кийдип, ичидип, ошону эме кыласыз. Обслужить этесиз. Же болбосо карылар үйдө бир 4 кемпирди карамагыңызга алып алгансыз. Ошо 4 кемпирге барып тамак берип турасыз, барып сүйлөшүп отуруп кетип турасыз, кийинтип турасыз. Ушундай да. Ошол эми сиз мен сооп иш кылып атам, Аллах мени кабыл кылсын деген барбы ошондой? Бар. Ошондой имейбиз ошондой суроо. Ар ай сайын айлык алганда мен жертва кылып ар ай сайын берем. Даже бул жерде дагы биринчи айлыгым 10 миң чыкты эле, мен анын баардыгын бердим Кудай үчүн. Молодец. Вот ошону айтып Аз мен түрмөгө кызмат кыламын деп атам, түрмөдө отурган жерлештерибизге. Мен акча киргизип, азыр мен ошол үчүн келдим бу жерге. Ой, молодец. Өзү ушундай ниети бир адамдар чоң болот. Ошону соопту кээ бир адамдар мен вообще сооп иш кылбайт экен дегендер бар да. Дегендер болгон да менде. Анан ушу сооп менен тирилик кылат экенбиз. Биздин сообубуз канча көбөйсө, күнөө иштерибиз жуулат экен. Жуулат экен дагы. Күнөөң жуулганда анан дуаң кабыл болот экен. Күнөөң жуулганда анан Аллахтан жардам кабыл алат экенсиң. Аллахың жардам берсе, анан сен бу жерде команда куруш дейсиң го. Ошого биз биринчи күнөөнү жууш керек экен, получается. Күнөөнү жуушка сооп. Сооп жыйнаганга ошол эң күчтүү сооп энергияны да көтөрөт, дуабыз кабыл болот иншалла Аллахтын жардамы менен кабылсу менен. Анан благотворительный, стабильный благотворительный. Ошого садака группа ачкан. Өзүңүз билесиз, каалаган жака беребиз. Кааласаңыз башка жака деле берип, просто ошол садака группа сизге эскертүү болуп турат. Анан же болбосо ошол Курманжан медресенин немесине, услугасына. Анан эгер ошол Курманжан медреседе азыр 60 кыз анан бала дедик, где-то 120. Ошол 120 адам канча ошол жерде окуп сооп жыйнаса, Аллахым ошолордун сообун ошолорго да берет экен. Ошолорду каржылаган адамга кошо берет экен. Ошол медресени каржылаганда көбүрөөк сооп болот экен да. Ошондон энергия көтөрүлөт буюрса. Анан благотворительный, благие дела. Благотворительный. Ушундай нерселерден энергия көтөрүлөт. Анан энергияны биздин тело, Аллахым бизди ушундай жаратыптыр. Биздин тело энергия вырабатывает экен. Вырабатывать могут, оказывается. Немеден из желания энергия у нас вырабатывается, оказывается. Бизде каалоо болгондо энергия пайда болот экен дагы. Анан кийин энергия көтөрүлгөндөн кийин анан ошол нерселер бизге келет экен. Бирок кээде каалооң деле жок го эч нерсеге. Каалагың деле келбей калат го. Бирок ошол каалоону да Аллахым берет экен. Ошон үчүн Аллахка мойнусунуп Аллахтан сураш керек. Анан сага Аллахым каалоо берет. Бул жана ниет сабакта айттык го кечээ. Ниет койгондо анан каалоо башталып, анан энергия башталат. Буга чейин ниет сабак болгон, ошол ниет сабакты кайрадан өтөлөт керек. Ошондой энергия ушундай. Келет, энергияга карап биз жашоодон алабыз бир нерсени, анан ошого карап биздин жашообуз болот. Ошон үчүн сөзсүз энергияны көтөрүш керек. Өзү биздин жашообузга 4 тема өтө чоң таасирин берет экен. Адам эмнеден кыйналат? Биринчи кыйналганыбызды билип алайлы, эмнеден кыйналып атабыз. Анан ниет, анан энергия, анан мүнөз. Ушул 4 теманы мына өттүм силерге. Ушул көп жактан бир нерселерди издей бербестен өзү токко терип ушкен да. Мен ушу 40 жашка чейин келсем, канча билим алсам, ошолордон мындай токко терин таап чыктым да өзү. Не керек адамга? Ушул нерсени жаса, калганын аракет жасай бер. Калганын уже аракетке. Кечке деле билим ала берген, билим менен эле отура берген болбойт. Аракет менен. Бирок ушулар аракетти кантип кылабыз, ошону бизге көрсөтүп берет экен. Биздин энергиябыз жогору болсочу, энергичный адамдар келет бизге. Жолуга. Анан энергичный адамдар менен кыйналбайсың, ныть
алынып эмелерди мээңи жей бербейт телефондочу. Мына жери эмне, мына жери аны депчи. Келген адамды биз самостоятельный иштей турганга үйрөтүшүбүз керек да. Анчы өзүбүз да ошого татыктуу болушубуз керек, лидер болушубуз керек. Биз 100 адам биздин командабыз болуш үчүн, ошо 100 адамды обучение кылыш үчүн биз ошого даяр болушубуз керек өзүбүз. Анан бизге команда келет. Ошондо энергия боюнча кыскасы токко териш өтө таасир этет биздин жашообузга. Бир суроо берейинби? Ону благие дела дейт, садака берип атканда да бир сөз айтыш керекми? Ооба, Не ниет коюш дейсиз керек. ошону? Ниет койбосом садака булбой калатмыш. Билбейм эми, Алла билет туурасын. Бирок ошо садаканы ниет кылдым, акырет месоп жаз, кабыл кыл. Мындан дагы 2 эсе 3 эсе көп садака кылышымды насип эт деш керек. Анан, кстати, карыз энергияны алат. Карыз энергияны көп алат. Карыз боюнча менин чоң бир темам бар. Ошону өтүп берем буюрса. Ал чоң тема да. Анан шүгүрчүлүк. Благодарность. Ооба, благодарностьтан энергия алабыз. Благие делага благодарностьтан кирет. Значит, беріп сөйлеп беріш керек екен да? Жеріне таштап қойдым. 10 минут. Жеріне таштай тұрған адам жоқ, şu мына жерде бір орыс кемпір бар, шуға дейін алып. Ол өзі дұрыс керек, Эй, жок, эме экен да. Осыған Ошону берген дагы